Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Google котормосунун "Мен кыргызмын" Кытай катасы коомчулукта кызуу талкуу жаратып, көпчүлүк нааразычылыгын айтышууда. Бул тууралуу билдирүүлөр социалдык тармакка жайгаштырылууда. Google котормочута бир катар сөздөр туура эмес которулуп келгени маалым белгилей кетүүчү жагдай колдонуучулар туура эмес болуп калган сөздөрдүн туура котормосу боюнча өзүнүн версиясын жазып, сунуш келтирсе болот. Көңүл калды. Конституциянын атасы парламентаризмдин түптөөчүсү Өмүрбек Текебаев партиясын базарга айландырып 2 жыл сен депутат бол, эми 2 жыл сен депутат бол деп жатса, анан аны уялбай өзү айтып жатса эмне деш керек? Социалдык идеяга добуш берип, үмүттөнүп отурган байкуш шайлоочулар, мурдуна бок сүйкөгөн элим. Мен да Текебаев менен жүргөм, чындык издеп жүрөм. Чындык дегенден кийин аягына чейин чынчыл болсо болмок. Эми мени кошо сөгө берсеңер болот. Болот Абдыжапаров, ата мекенчи журналист. 11 жылга эркинен ажыратылган саясатчынын жактоочулары басма сөз жыйынын өткөрүүгө камданууда. Жактоочу Шарабидин Токтосунов 8 январда билдиргендей, жаз аткаруу мам кызматы Садыр Жапаров 2021 жылдын октябрында шарттуу түрдө камактан чыга албайт деп элди адаштырып жатат дейт. Юристтин айтымында кылмыш процессуалдык кодекске жаңы түзөтүүлөр киргизгенине байланыштуу 2020 жылдын февралында аны жатак абакка которуп, 2021 жылдын октябрында мөөнөтүнөн мурда бошотууга тийиш. Жаз аткаруу кызматы саясатчынын башка жактоочусу Замирбек Базарбековго Жапаровдун жатак абакка которулушу боюнча документтерди көргөзүшкөн. Эми болсо мам кызмат уюшкан кылмыштын курамында кылмыш кылып соттолгондор жатак абакка которулбай турганын айтышууда. Анын үстүнө алар мөөнөтүнөн мурда бошотулууга да жатпайт экен. Азыркы тапта Жапаровдун жактоочусуна кандайча жатак абак жөнүндө документ берилип калганы боюнча кызматтык иликтөө жүрүүдө. Жактоочу Токтосунов жакын аралыкта тарапташтар менен биргеликте басма сөз жыйынын өткөрө тургандыктарын билдирди. Туура Садыр Жапаров мурда уюшкан кылмыштуу топтун курамында кылмыш кылган деп соттолгон. Бирок жаңы оңдоо түзөтүүлөр күчүнө кирген соң ал беренени алып салышкан. Мурда бул өзгөчө оор кылмышка кирсе, азыр оор кылмышка гана кирет. Жаз аткаруу кызматы элди адаштырып жатат. Мыйзамга туура эмес түшүндүрмө берип жатышкандыктан улам биз туурасын айтып, басма сөз жыйынын өткөрөлү деп чечтик. Эскерте кетсек, октябрдын ортосунда Садыр Жапаровдун жактоочулары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышып, ырайым сурашкан. Бирок президент алдындагы ырайым берчү комиссия документти жаз аткаруу кызматына кайра иштеп чыгууга жөнөтүшкөн. 2018 жылы экс депутатты 2013 жылдагы Караколдогу митингди уюштурган катар күнөөлүү деп таап, Көлдөгү өкмөт өкүлү Эмил Каптагаевди барымтага алуу боюнча айыптап 11,5 жылга эркинен ажыраткан. 2019 жылы жогорку сот жаңы кодекстердин күчүнө киргенине байланыштуу кесилген жылын 1,5 жылга кыскарткан. Жаз аткаруу мам кызматынын маалыматына ылайык, Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5 сентябрында соңуна чыгат. Солтон Сары алтын чыгаруучу фабрикасынын жана Солтон Сары кенинин жетекчилик кызматтагы адамдары алтын уурдаган канал түзүшкөнү аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, шектүүлөр алтын камтылган кенди Нарын жана Чүй облустарынын аймагында сатуу үчүн мыйзамсыз чыгарып турган. 2019 жылдын 27 декабрында ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Нарын облустун Оттук айылынан Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа кармалган. Андан өлчөмү 1500 килограммдык 35 кап алтын камтылган кен табылды. Кармалган жүктүн көмүскө базар баасы болжол менен 4 миллион сомду түзөт дешти көзөмөл органынан. Материалдар кылмыш жаза кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүмү коррупция боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. 29 декабрда Солтон Сары кенинин башчысы AMG Солтон Сары алтын кен фабрикасынын директору OBG жана адиси КНР кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Азыркы убакта аталган ишке катыштыгы бар башка адамдарды аныктоо максатында тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, ур токмоктон каза болгон аялдар тууралуу 40 чорок коомдук кыймылы билдирүү таратты. Бул тууралуу Замирбек Көчүрбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Бул карагашалуу күндөрдө эки үй бүлөнүн очогунда оту өчүп, балдарын эркелетип, алардын бактысына бөлөнбөй апалар муздак кара жерди кучагында калышты.
Баткенде Кочкордо күйөөсүнүн уур токмогуна кабылып каза болгон маркум келиндердин жакындарына көңүл айтам. Бул суук кабарды угуп, биздин дагы кабыргабыз кайышып турат. Ушул маселелер боюнча жергиликтүү РОВДнын башчысы бизге жубайлар урушуп же күйөөсү мас абалында уур токмок алып жаткан жөнүндө кабар келген менен биз эч нерсе кыла албайбыз. Бизде 2019-жылы күчүнө кирген мыйзамдар менен колу бутубузду кишендеп койгон. Мурун мындай кабар түшкөндө ар кандай аракеттерди көрчү элек. Жок дегенде 15 суткага камап койчу. Азыр өлтүрүп салгандан кийин гана чара көрө алабыз дейт. Дагы бир ФБда Амира аттуу журналист карындашым. Жаш балдарга зордук, зомбулук көрсөткөн учурларда байма-бай кайталанууда. Мурунку мыйзамдарга караганда учурдагы 2019-жылы күчүнө кирген мыйзамдарда педофилдердин жазасы жеңилдетилиптир деп билдирүү таратты. Ошондон кийин менде ушундай пайдасынан зыяны көп мыйзамдарды кимдер жазган, кимдер каржылаган деген ой келди. Жообун да таптым. Батыш каржылап бир нече миллион евро берген экен. Ал эми ошол мыйзамдарды кайра эле Батыштын акырынан жем жегендер жазып, 2017-жылы биздин чимкирик парламентибиз оптом кабыл алып таштаптыр. Кызык, анда эмнеге кайра эле ошол Батыштын акырынан жем жегендер биринчилерден болуп аялдардын, жаш балдардын укугуду кыйкырып чыгып жатат. Ошол мыйзамды жазып жатышканда эмнени ойлонушкан? Айтор менде толтура суроо деп жазган ал өз билдирүүсүндө. Ата Мекен партиясы курултай өткөрүп, түзүмдө өзгөртүүлөрдү киргизүүсү мүмкүн. Бул маалыматта аталган партиянын катчылыгы ырастады. Билдирүүгө ылайык, курултай март айына белгиленген. Анда бир катар өзгөрүүлөр күтүлүп жатат. Ал эми саясатчы Өмүрбек Текебаев Азаттыктын партия лидерлигин башкага өткөрүп бересизби деген суроосуна аны убакыт көрсөтөт деп жооп кайтарган. Кошумчалай кетсек, Ата Мекен социалисттик партиясы Кыргызстандагы саясий партиялардын бири. Партияны Өмүрбек Текебаев консервативдик көз караштагы Эркин Кыргызстан партиясынан чыккандан кийин 16 декабрь 1992-жылы түптөгөн. Кече жакында партияны карамышы каралап, партиянын парламенттеги фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов партия лидери Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпестигин жарыя кылып, мандатын тапшырган эле. 8 январда Бишкектин 1-май райондук сотунда экс премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин мыйзамсыз байыганы боюнча кылмыш ишин карооланды. Сотту сот Эсенбаев алып барууда. Азыр күбө сот алдына чыгып сүйлөп жатат. Анын айтымында Токтогул 110 Орозбеков көчөсү тарегинде көп кабаттуу үйдү ал курган. 2016-жылы Нурбакыт Абдыбеков деген жаран 19.705.350 сомго жашоого мүмкүн болбогон 241,8 чарчы метр квадрат аянты бар жайды сатып алган. Бул толугу менен 3-чү кабат. Биринчи жолу көргөнү келгенде сатып аларына күмөн санаган өтө эле жаш жигит экен. Экинчи жолу 65-70 жаштардагы улуу киши менен келди. Үчүнчү жолу жаш жигит нотариус менен келип сатып алуу келишимин каттадык деди ал. Прокурор ал жайдын абалы жөнүндө сурады. Күбө бул бизнес борбордун 3-чү кабаты толугу менен сатылганын айтты. Сиз өз көрсөтмөңүздө ал жайды Зилалиев сатып алганын кийин билгениңизди айткансыз. Кантип билдиңиз деп прокурор сурады. Мага кошуналарым айтты, Нурбакыт Зилалиевдин жакын тууганы экенин билишет экен. Нурбакытты ошол бойдон көрбөдүм. Сатып алуунун жагдайы толугу менен Марлен Ажиканов билет. Ошол инженер курулушчу Залек болгон деди күбө. Жактоочу Богданова имарат кимге тиешелүү экенине, ким курганына кызыкты. Аталган кабаттын эксперттик баасы $338.500 же 23,5 миллион сом экен. Чын эле ошондойбу, чыныгы баасы эмне болду деп сурады. Күбө 3-чү кабаты толугу менен 19,17 миллион сомго сатканын айтты. Саткандан кийин ремонт жасалдыбы деди жактоочу айым. Күбө сатылгандан кийин ал жака басып барбаганын айтты. Мен Нурбакытты 2 жолу гана биринчи көргөнгө келгенде анан нотариус менен келишим түзгөндө көрдүм. Акчаны накталай алгам деп күбө кошумчалады. Жактоочу Нурбакыттан мынча сумманы кайдан тапканын сурабаганына кызыкты. Күбө сурабаганын айтты. Бийлик басым жасаганына карабай Үмүт 2020 саясий кыймылы шымалана иш баштоого даяр. Ширин Айтматова жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу чыкпай жатты. Эми кыймыл кайрадан ишин улантып, иликтөөлөрүн жарыялап турат деп 8 январда кыймылдын өкүлү Нурсултан Акылбек айтып чыкты. Анын айтымында экс-депутат Ширин Айтматова майрамдарга байланыштуу эле чыкпай калган. Белгилей кетсек, 2019-жылдын 27 декабрында Айтматова Твиттердеги баракчасына эгерде жолдошун жайына коюшса, мындан ары эч нерсе жазбай тургандыгын билдирген. Бир нече сааттардан кийин баракчасын Twitter аккаунтун караманча өчүрүп салган. Ал эми кийинчерээк кыйноолорду алдын алган улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов Айтматованын абактагы жолдошуна кирип чыгып, Сыргак Кенжебаев кармалган шартка арызданбаганын, ага карата күч колдонулбаганын айткан.
айткан. Соц тармактын кээ бир колдонуучулары Ширин Айтматованын жоголуп кеткенин бийликтин басымы менен байланыштырышкан. Бирок 13 күндөн кийин бүгүн 8 январда Ширин Айтматованын Twitter'дagi баракчасы кайрадан калыбына келтирилип, активдүү боло баштады. КСДП партиясына 2004-жылы мүчө болуп кирип, аны менен сыймыктанып келаткан Адил Турдугулов менен ачы алында маек курдук. Ал жөнүндөгү ушак айыңдарды да сурап, ачык эле жооп алдык. Адил мырза, өткөн жылы сиз үчүн кандай жыл болду жана бул жылдан эмнени тилеп жатасыз? Учурдан пайдаланып, алгач кыргызстандыктарды кирип келген жаңы жылы менен куттуктайм. Чычкан жылы жемиштүү, жеңиштүү жылдардан болсун. Ар бирибиз өлкөбүзгө өйдөдөбү, кылдыйда жөлөк болуп, ийгиликти чогуу жараталы демекчимин. Эми өткөн жыл боюнча оюмду айта турган болсом, жаман жыл болгон жок, туруус эле болду. Мен өзүмдүн жеке тагдырымды мамлекетибиздин абалына салыштырам. Ийгилигине кубанам, кемчилиги болсо капаланам. Мисалы Кыргызстанда азыркыга чейин элдин үнү, ой пикири бийликке жетпей, алар суроолоруна так жооп ала албай келет. Маанилүү маселелери көмүскөдө кала берүүдө. Ошондой эле эки келиндин жолдошунун колунан каза болгону, балдарынын энесиз калганы зээнди кейтет. Ушул жагынан алганда капамын. Ал эми элдин көпчүлүк катмары саясатка аралашып, бийликке ачуу чындыкты ачык эле айтып баштаганы кубанаарлык. Ушул жылы парламенттик шайлоо болот. Бийликтин ар кандай топтору, ортомчу күчтөр оппозициядагы буга чоң даярдык көрүп жатат. Бул жолу эл шайлоодо жаңылбайт деп ойлойм. Таза, калыс эл үчүн иштеген чыныгы партияны парламентке алып келет деген ишенимдемин. Шайлоо тынч, таза өтсө, бул да биздин демократиялык институттарды бекемдейт. Жогорудагы сурооңузга да жообум ушул. Бул жылдагы тилегим шайлоо таза, тынч өтүшү. Чет жактагы саясатка да көңүл бурасыз да. Учурда дүйнөнүн көңүл борборунда Иран менен Америка турат. Ал жака баары кулак төшөөдө. Бул эки өлкө генерал Касым Сулейманинин өлүмүнөн кийин касташып калды. Согушуп кетсе биздин өлкөгө зыяны тийбейби деп чоочулагандар да жок эмес. Бул боюнча сиз кандай ойдосуз? Албетте чет жактын саясатынан күнүгө кабардарбыз. Ар бир өлкөдө тынчтык болсо экен деп тилейбиз. Себеби ортодо карапайым элге эле жаман зыяны тиет. Эми эки өлкө жөнүндө айта турган болсом, Иран Азия аймагында ислам өлкөлөрүнүн эң ири күчтөрүнүн бири. АКШ болсо бүт дүйнө жүзүндө өз кызыкчылыгы бар держава. Ошондуктан биз эки жакка тартпай, нейтралдуу позицияда болушубуз керек. Саясатта сак болуу зарыл. Саясатта сак болбосо, жаныңдагы эле адам сатып кетет да. Сурайын дегеним, Алмазбек Атамбаевдин балдары Кадыр, Сейит Атамбаевдер атасынын жанында жүрүп, күйгөн адамдарды сатып кетпедиби? Алардын кылганы жигитчиликке жатпайт деп жазыпсыз. Сиздин мындай сөзүңүз алар кандай кабыл алды? Азыр мамилеңер кандай? Мен алгач КСДП жана ата мекен партиялар жөнүндө учка айта кетейин. Ушул эки партия абройлуу социалисттик идея негизинде түзүлгөн саясий уюмдар. Ошондуктан мен КСДП менен сыймыктанам. Бул партияга 2004-жылдан бери мүчөмүн. Бул партияда азыркыга чейин мүчө болуп, андан кетпеген КСДПчылар накта фанатиктер. Ушул партияны түптөп негиздеген экс-президент Алмазбек Атамбаевдин балдары Кадыр менен Сейитке айткан сын пикирим партиянын келечеги үчүн күйгөнүндөн айтып жатам. Алар муну туура түшүнөт го деп ойлодум. КСДПдан кетпегендер накта фанатиктер деп туура айттыңыз. Алмазбек Атамбаевдин фанатиги Рита Боробикеева эмеспи? Кечирип коюңуз. Аны сиз менен ойнош деген ушак тарап жатат. Бир курдай ысык мамилеңерди өзүңүз жазып чыккан турбайсызбы? Мунун канчалык чындыгы бар? Рита Боробикеева Алмазбек Атамбаевди сатпаган өжөр айым. Экөөбүздүн мамилебизди менин атымдан бирөө жазыптыр. Анда жазылганын баары калп, андай ыплас жазылган нерсени мен атайын партиянын ичине бүлүк салуу болгон аракет деп гана кабыл алдым.